Мен фамилиям Акмолдоева Светлана. Жолдошум Чыйылдаков Нурбек. Биз Сокулук району Токпай айылынын тургунубуз. Менин балам Жапаров Максат. 19-да жаңы чыкты, 19-га чыкканына 4 ай болду. Эми баштасам 26 августта бизге Ленинский райондун былтыр 26 августта Ленинский райондун ГОМдун Арчебешик ГОМдун балдары следователь Майрамбек Манаев и еще 2 опер бала келди. Балаңар биздин бир опер следователь Майрамбек Манаев сүйлөгөн жок, бирок тиги оперде сүйлөгөн жок, бою кички бир опер сүйлөдү. Менин инимдин деди, братишкамдын 4000 сом акчасын электрошокерин алып коюптур, келгиле 4000 сом акчасын электрошокерин бергиле, кыргызча бүтүрөлү деди. Анан мен үйдө жок болчумун, экөөбүз Сусамырда народный лечение алып атканбыз, почкаларым ооруп, жүрөгүм ооруп атпайбы. Анан кийин 15 күндөн эми 16 күндөн келдим. Келгенден кийин следовательге бир чалсам, мен бош эмесмин, башка күн деп койду. Ошо менен жүрүп, биз деле ошо боюнча маани бербедик, жүрөбүдүк. Анан 24 сентябрда 3 опер келди. 3 опер келип, жана видеого чыкты го интернетке. Ошолор келип, жок, 26-сында келгиле, кыргызча бүтүрөлү деп кетти. Анан кийин 24 сентябрда келип, баланы үйдө машина оңдойт буларчы, частный эсти ачып алганбыз. Анан машина оңдоткан жеринен колунан гаражга кирип, прям гаражга кирип эле колун толгоп сүйрөп чыгып эле кармап кетип атканда, мен дагы жок болчумун, атасы колунан кармап кой бербей коюптур. Анан атасын да колун толгоп сүйрөп машинага, мында сүйрөп, баламды да уруп, ызычы болуп, укмуш болушта мен келип жетишип калдым. Анан мен келгенден жибербей койдум. Кана колуңарда чакыруу кагазыңар барбы? Баланы кармап келди деген следовательдин кагазы барбы? Удостоверениеңарды көрсөткүлөчү кана деп. Анан алар көрсөтүп, анан чакыруу кагазы жок, кетишти. Ызычуу бүтүп, элдер чогулду, үйдө 2 айлык эмчекте кыз бар, 6 жашар кызым бар. Алар корккон, ызычуу, шумдук болдук. Жана бир террористти кармагандай келишти да. Аябай элдердин баарына чогулту, ызычуу болдук аябай. Андан кийин кайра кетишти да, 25 сентябрда неме алып келишти. Чакыруу кагазын алып келишти, токтомчу. Анан токтом алып келгенден кийин кайра ошо менен жүрүп, улам чакырып, улам кел. Анан эртең деп отуруп, 11 сентябрда адвокатыбыз Алымкул Бактыгүл менен адвокат менен следователь Майрамбек Манаевка бардык. Барсак, ал берки Телеков Кутман таластык. Көпүрө базар деген айылдан ошол заявление жазган балачы, өзү Жапаров Максаттын группалашы. Ошондо булар 4 бала чогуу окуп, чогуу общежитияда жашашкан. Анан менин баламдын экөө наушник талашып, урушуп кетиптир, ошондон эригишип калган. Анан булар Кутман болсо 3 группалашына тең арыз жазып койгон. Азамат, Жаныбай уулу Бекжан и Жапаров Максат үчөнө. Анан кийин тигилер келгенде мен айттым да, кана башка балдарды алып келбейсиңер, башка балдарыңар кана десем, алар билбей таппай жатабыз, билбейбиз деп койду. Бирок мындай маани беришкен жок да, алар көп издешкен жок чын эле. Анан биздин үйгө эле келип эле бизди эле кыйнай беришти. Анан очный ставка болду, Телеков Кутман Бактыгүл келди, бирок көп сөзүнөн жаңылды, аябай бүт видеого жазып, бүт тарттырып алганбыз, бүт бар доказательство. Анан кайра 12 сентябрда немеге келгиле деди, ушу Ленинский сотко санкцияга келгиле деди. 2ден кечикпегиле деди. 2ден кечикпей 12 сентябрда санкцияга келдик. Келгенде саат 2-де келдик, 2ден 8:30-9га чейин күттүк. Следователь Майрамбек Манаев келбей койду. Кеч келип 9-дан чыгып баратканда келип айтты адвокатка: "Эже, сиздин немеңиз менен кой берейин, анан башка күн чакырам" деп койду. Ошо менен чакырган жок, дагы 1 ай күттүк. 22 ноябрда Сусамырда тойдо жүргөнбүз, келин бир турган эжем келин алып, тойдо жүрсө ошол жерден звонить этип чакырды, келгиле. Бүгүн очный ставка кылабыз, Жаныбай уулу Бекжанды эртең присяга берет экен. Присягасын баланын бактысына балта чаппайлы, келгиле присяга берет экен. Эртең присяга берип, армиясын служба кыла берсин, очный ставка кылып коелу деди. Анан мен Жаныбай уулу Бекжан эми баланын эми алда жаш бала 18-де, ошонун балтасына чаппайлы кой деп түнү менен чыктык. Чыгып түнкү саат 12-17-де экөөбүз балам үчөөбүз ГОМго кирдик, Арчебешик ГОМго. Кирсек, дежурный эле бар экен, следователь Майрамбек Манаев бар экен, дежурный следователь бар экен, ал нар жакта экен, эшигин жаап кирип кетти. Анан 2 жанагы баягы каарман 2 опер бар экен. Анан
комнатасына киргизип кетишти. 1 саатта үчөө кармады, билбейм эмне кылышты. Бирок балам айтат, следователь Майрамбек Манаев ийимге уруп атты дейт уламчы. Мойнуңа алгының, Жаныбай уулум сени жөнүндө көп нерселерди айтты. Жаныбай уулум мойнуна алды, сен да мойнуңа ал, анан үйүңдө видеолорду жок кыл деп. Ушинтиптир. Болбосо СУЗОго камайбыз деп. Балам болбой коюптур. Мен эсил 4000 сомду алсам, акчасын бермекмин. Мен 4000 сомун алган жокмун. Мен принципке барам. Мен алган жокмун, шокиринди алган жокмун. Мен ал күнү көлдө болчумун. Мойнума албайм деп коюптур. Анан бир маалда мен болбой эле кирип барып, эмне жалгыз эле буларды кыйнап атасыңар, муну үчөөлөп кыйнап атасыңар десем эле, следователь эки оперди чыгарып ийди эшикечи. Чыгарып эле анан өзү жалгыз калды. Анан эки опер чыгып алып, жанагы бою кички опер наручникти алып момтет кол менен монт ойнотот да алдыбызда, ары бери өтүп атат экөөсүн алдыбызда. Биз экөөсү отурабыз. Ары бери өтөт. Берки боюңузун опер минтет шашпагыла силерди деди да. Ушинтти. Анан унчукпай эле отуруп бердик, чыдапчы, эми сабырдуулук кылып отуруп бердик. Анан бир маалда сыртка балам чыкты, чөнтөгүнө сотка, чөнтөгүлөрүн баарын берип айтты, апа мени камаган жатат деди. Ошол жерден эле биздин көзүбүзчө эле наручник салып, кыйнап, ызы чыгылып туруп эле, кыйкырт өкүлүп сабап туруп эле наручник салды. Мен камера соткага тартып алгам жакшы эле. Ой, башкага жөнөтөм деп атып өчүрүп албадым, сонун видео болчу. Андан башка киргени, чыкканы, баланы алып чыкканы, гомго, ровдуга киргизип аткан бүт тартып алгам. Бүт бар. Анан кийин тиги баланы алып кетишти, алып кеткенден түн ичинде саат 2 ушундай болду. Түн ичинде машина жок, биз гомго ровно 7 мүнөттө келдик. Гомдон Ленинский ровдуга келип эле баламды алып келген кана десе эле айтты. 1-4 больницага неме текшертип туруп алып келет деди. Күтүп атабыз, 35-36 мүнөт күттүк. Кеч келишти аябай. Анан киргенде бала кирип бараткан эшиктен тосуп карап турсак, баланын өңүн көрсөңөр эми аппапак чипирек. Аппапак купку. Көрсө баланы жолдон кармап, өзүнүн машинасынын сиденьясында пакет бар экен дейт, конфетти төп, ошо конфеттин пакети менен муунтуптур. 2 жолу сознаниям жоготтум дейт бала. Муунуп баратып, эс алмай келдим дейт. Анан Кока-коланы жана 4-чү больницадан кайрылганда народный магазинде берди, бир кички магазин бар. Ошондон Кока-кола алып чыгышты дейт. Анан ошо Кока-кола менен баш көскө ура беришти дейт. Өзүнүн сотрясениясы бар да, башыма урду дейт, бөйрөк урду дейт, бут урду дейт. Аябай сабашыптыр. Аны биз кеч билип калбадык, аябай кеч билип калдык. Жок болду да. Анан ошо Айдан 5-10 мүнөттө койду, 10 мүнөттө шашпай келсе 10 мүнөттө жөнөгөн. Пробка жок, түн үстүндө жүрдүк. Мен 5 мүнөт болдум да, немеге 5 мүнөт деген. 35 мүнөт жолду жок болгондо 7 мүнөттө келдик биз. Бул 35 мүнөт бир жерге энжиге алып бардым, баламды кыйнашканда. Анан кийин алар ошо менен ровдуга киргизип камашты. Следователь Майрамбек Манаев келген жок. 2 оперле келип киргизип туруп эле биздин адвокат келгенче бат эле чыгып кетишти. Документти беришкен жок, мурун эле даярдалган булар. Заранее даярдалган. Бат эле чыгып кетишти. Алар чыгары менен эле адвокат келди, адвокатыбызды бизди киргизбей койду, болду 98 менен жаптык деп койду. 98 разбой менен жаптык деди. Анан эртеси келсек, ровдуга келсек, эбейсте деди. Эбейске алып кетти деди. Анан Ленинский ровдудан эбейске алып кеттир, эбейстен кайра биз барып передача киргизип кайра келдик. Эртеси воскресенье, суббота-воскресенье аттайын кылышканда булар суббота-воскресеньега неме, чтоб нерабочий день кылалы деп. Анан воскресенье күнү берки Жаныбай уулу Бекжандын мамасы Салтанат эбейске баласына передача киргизген барса, эбейстен айттыр неме деп. Бүгүн санкция берет, өкөн таң алып кетти деп. Анан Салтанат мага чалды, мен адвокатка чалдым, учуп эле келдик. 40 бирдеке мүнөттө келдик. Биз киргенде следователь Майрамбек Манаев, анан жанагы Баялиева деген атын унутуп атам, прокурор, анан баласын ээрчитип алып үчөө кирди. Биз деле артынан уда кирдик. Күлкүлөр келет да, булардын күлкүлөрү келеткен да, мейли, күлүп турушсун мейли. Анан кийин кирип бат эле бир айга өкөнү жапты СУЗОго. Анан кайра дагы кийинкисинде 19 декабрда кайра дагы бир айга жапты. Бирок бир нерсеси 2 ай болду да, мына камалып жаткан 2 ай болду. 2 айдан бери бир эле жолу 13 январда неме кылды. Следствие очный ставка кылды. Ага чейин 2 ай эчтеке следствие жүргөн жок да, балдар жатат. Негизи 23-үндө камалды да СУЗОго. Анан бүгүн деле 23-үндө камаш неме продление кылыш керек да. Бүгүн
17-си мына дагы эртти эле дагы 1 айга СУЗОго жапкан жатышат. Эметкенде баламды дагы кыйнашыптыр да. Жок, 13-үндө следователь Мелисова Эльнура немеге кириптир да. Мен себебин мынтип айткам да. Следователь биз жанагы начальник, зам начальник прокурор бизде айтты, келгиле, келишимге келгиле. Баладан ошни неме эмне эле встречный алгыла. Мен 20 мүнөттө чыгарып берем балаңарды деди. А мен айттым. Мен ишенбейм дедим. Мен силер 20 мүнөттө чыгарбайсыңар дедим. Мен ишенбейм дедим. Андан встречный албайм дедим. Мен ал балага барганда ал бала мынтип айтты. Мен айттым, эмне үчүн сен неме өзүңдүн группалашың үйүмө келип нан жеп жүргөнсүң, эмне үчүн ушундай кылып өзүңдүн досуңа группалашыңа арыз жаздың? Кечирип кой, эми буларды каматып эмне кыласың десем айтты. Салтанат экөөбүз бардык, Жаныбай уулу Бекжандын мамасы экөөсү айтты. Мен буларды каматпайм деди, каттууга кетпейм деди. Бирок мен буларды до конца бирдеке кылам деди. В общем, акча алам мындай типа ушун. Аны еще через опера аркылуу кечирем деди. Мен ошо боюнча кайрылып барган жокмун ага. Еще $1000 бересиңер деди, $1000. А берки следователь менен оперлер бизден 20 000 сурады. 20 000 күтүп 2 ай кармашты, 2 айдан баланы 2 айга камашты. Мына. А баягынын 13-чү сом, каякта 4 000 менен жазылса сом сурайт да. А $4,000 сураганда башы $50,000 сурамак экен да. Анан кийин жанагы 13 январда очный ставка кылды. Анан мен следователь адвокат экөөбүз бир эмне бирдеке болуп качан следствие кыласың, эмне кыласыңар деп кирдик. Киргенде адвокат менен сүйлөштү. Анан эже сиз эмне болду деди. Мен айттым, сиз эмне дейсиз сизде деди. Мен айттым, мен эчтеке дебейм дедим кызым. Менин балама кылган ушу кылыктарыңар, ушу кылган кишилердин баарын баштарына келип калсын дедим. Ошончу менен следователь кыйкыр өкүрүп тилдеп, какой ответ, такой привет, бакыр өкүрүп ушатат. Мен башка эчтекеден жок, чыгып кеттим. Анан бир милициялар кир эмне аны чакырасың деп следователь кабинетке киргизип кетишти. Анан ошого 13 январда очный ставка болгон күнү жанагы баланы келгенде камайт го, ошо жерге кирип алып кулагынан чоюп, сен энең былчык энең, мындай тигиндей деп мени тилдеп бериптир. Анан балам негизи балам өлө жакшы көрөт да. Мен анан любой жерден деле үйдө айылдан деле бирөө менде бирдеке десе болуша берет да. Мен энеме тийишпейм, эмне сен менеме тийишесиң, бар жогол деп түшүнүптүр да. Аны сен эмне антесиң анан мону окутуп койгулачы десе, ошол жерден оперлер, милициялар баран урган экен баланы. Анан биз да билбейбиз эчтеке. Анан очный ставка болуп атканда тиги следователь десе бир адвокатыбыз менен урушуп, немени очный ставканы токтотту, зырыв кылды. Анан берки Алмагүл эже бетиң кызарып, эмне шишип турат десе, анан айтам деп койду. Бала дептир да, мен уккан жокмун. Адвокат айтты, анан айтам деп койду дейт. Анан биз сыртка чыктык, чыкканда балам айтты, апа мени дагы урушту деди. Энең былчык, энең жаман, энең арыз жазат, эрең шумшук деп урушту. Анан мен жоголчаар дедим, анан мага урушуп кетишти, мени сабашты деди. Анан ошол жерден башым айланып атат деп кирип кетти. Оперлер дагы тимле колун толгой эле киргизип кетишти, сүйлөштүрбөдү. Анан ошол жерден ооруп, кусуптур. Анан кускондо скорый чакырыптыр. Скорый келип алып кетиш керек бул баланы десе, скорыйга следователь менен милициялар бербей коюптур. Ушу менен СУЗОго алып кетиптир. Ошол анан эми 19-да балачы, бала деле жаш. Ошонун видеосу жок. Мындай сөз менен эле бирок видеого тарт. Мен эми ошону ойлонбоптурмун, чын эле айтышка. Жок дегенде диктофон кылып койсом болмок экен, азыр желейби. Өткөндө следователь жооп, эмеден рободан мынтип атпайбы. Мен сенден качан докажи дейт, видеоң барбы же кемең бар, докажи дейт. Ушинтип атпайбы. Мен эч доказ этсем, мен сени сотко берем дейт. Аны берсең бере бер дедим. Эми мен жок, улуу балам 17 жашында каза болуп калган, 86-жылкы. Андан кийинки 91-жылкы балам бар. Анан бул 2000-жылкы балам бар. Анан 94-жылкы, 2014-жылкы балам бар. Ошо 4 эркегим бар. Күчү баламма дагы эме кылышкан. Анан бир кыз алып алдым, 5 балам бар. Эмеде окуучу да күчү балам. Жок, аны кой турчу, аны мейли Кудайга койдум ал оперлерди. Анан неме Жок, болгон эмес. Биринчи жолу ушундайга илинип атабыз. Жана арыз жазган бала менен такыр жолугуша албай койдуңарбы? Мен бир жолу бардым, Салтанат Жаныбай уулу Бекжандын апасы экөөбүз, бирок сүйлөшпөй койду биз менен. Ал көнүп калыптыр да ушуна. Эми элдерчи 4000 сом үчүн камалып жатат десем, элдер ишенбейт да. Не может быть $4,000 эмеспи дейт да.
Ай $4000 эмес, $4000 менен десек ишенбей жатат да элдер. Койчу $4000 үчүн камабайт. Может балаңардын башка бирдекеси бар дейт да. Эчиткеси жок, ушу $4000 үчүн камалып жатат.